Камыр балбан. Илгери бир абышка менен кемпирдин баласы жок болуп, буга абдан кайгырчу экен. Бир күнү кечинде камыр жууруп коюп, кемпир эшикке чыгып, "О жараткан, ушуну балага айлантып койчу" деп асманды карап, Кудайга жалынат. Кайра үйүнө келсе, камыр ордунда чоң бала олтурат дейт. Абышка кемпир сүйүнүп той берип, атын Камыр балбан коюшат. Ал абдан тез өсө баштайт. Жашы 17-ге толгондо күчтүү, эр жүрөк болуп чыга келет экен. 60 бука, 50 ат араң көтөргөн темирден таяк жасап алып, Камыр балбан ата-энесинен жер кыдырууга уруксаат сурайт. Ата-энеси ары кетип, бери кетип, акыры макул болот. Жолдон ал бир адамга кезигет. Атын сураса, ал Тоо Толтон дейт. "Колуңа эмне келет?" деп сурайт Камыр балбан тигинден. "Мен дүйнөдөгү эң күчтүү жанмын" дейт Тоо Толтон. Экөө достошуп андан ары чогуу кетишет. Кетип баратышса дагы бирөө жолугат. "Менин атым Суу Сулпан" дейт ал. "Колуңа эмне келет?" "Алаканым менен аккан сууну токтоталам." Андан ары үчөө чогуу кетишет. Жолдон дагы бирөө жолугат. Анын аты Ай Алпан экен. Ташты ташка бир коюп, тоодогу жаныбарлардын баарын өлтүрө алат экен. 4 дос көп жол басышты. Бир күнү аябагандай кооз жерге туш болуп, ал жерге бир топ күн өргүй туралы деп чечишти. Ай Алпанды тамак жасаганга калтырып коюп, берки үчөө аң улап кетишет. Кечинде келсе, тамак тургай, таш балекет жок. "Этти жаңы эле бышырсам, кайдан жайдан жез тумшук кемпир пайда болуп, от сурап келдим эле деп, эттин баарын жеп, өзүмдү сабап кетти" дейт. Кийинки күнү Суу Сулпанды калтырышат. Кечинде келишкенде ал да Ай Алпан айтканды кайталайт. Анда "Алып камыр, эми мен калайын" деп айтат досторуна. Эт бышкан кезде кемпир пайда болот. "Алып келетти" деп кыйкырат кемпир. "Сага эт жедирбей, очоктун гүлүн жедирем" деп жооп берет Камыр балбан. Камыр балбанга кемпир жулунуп кол көтөрдү эле, ал түртүп жиберип, темир таягы менен чабайын деп шилтей берерде качып кетет. Артынан кууп барса, кемпир бир үңкүргө кирип кетет. Камыр балбан үңкүргө кирип барса, ак таштан салынган ак сарайды көрөт. Сарайдын ичиндеги бир бөлмөдөн 3 кызды, алардын жанынан кемпирди көрөт. Таягы менен бир чапканда кемпир өлүп калат. Кыздардан ким болоорун сураса, алар хандын кыздары экенин, бул желмогуз үчөөнү тең уурдап алганын айтышат. Камыр балбан менен кыздардын экөө үйлөнбөй болот. Муну угушкан достору балбанды өлтүрүп салалы деп чечишет. Камыр балбан үчөөнү тең кууп жиберет. Камыр балбан кыздарды атасына алып келет. Хан тактысын Камыр балбанга өткөрүп берет. Камыр балбан хан сарайга ата-энесин алып келип, бардыгы бактылуу жашап калган экен.